Кыргыз шоу-бизнес өкүлдөрүнүн ичинен өзгөчө ысымды же каймана атты алып жүргөндөр арбын. Алардын ичинен нарындан жазган саламгат деп созолонто ырдаган Нена айымдын ысымы эмнени түшүндүрөт, көпчүлүк көрөрмандарга кызык болсо керек. Бирок ырчы айым азан чакырылып коюлган атын айтуудан баш тартты. Бардыгы эле айтат, бул эмне деген шумдук деп. Жөн эле кыргыздын аты калган жокпу деген аябай көп деген сын пикир болгон. Нена деген бул лакап ат болуп калган. Өзүмдүн атым менен чыкканга кандайдыр бир себептер менен болбой калып, өзүмдү эң биринчи момундай ат коебуз деген атты коёр менен эле шыр кетти десем болот да. Чыгармачылыкта, элге да. Бирок бир чети Нена деп Нистан Тережан деген элдин тилине келе албайт, оңой менен айта албайт. Ошон үчүн Нена деп кыскартылган. Негизи Нена деп бардыгы 95% баары Нена деп айтышат. Болгону калган 5% менин жакынкы туугандарым эле мен өзүм атымды айтат. Муратталы чал тарткан, сынган бугу камбаркан, ушул сонун гүлөрдү аюккан жандар таң калган. Ал эми ырчы Неля Нуркулованын өз аты Элмира болгону эл оозуна алынган аты Неля. Бул маалыматты ырчы бир катар интервьюларында айтып жүрөт. Жакында эле ата статусуна ээ болгон эстрада ырчы мырзасы Омардын ысымы да лакап аттан экени маалым. Ырчынын билдирүүсүнө караганда анын күбөлүктөгү чын аты Өмүрбек. Өзгөрүлүп алам күндөн күн, балуулугу түшүп дүйнөнүн, азгырыкта сенин айланан, сен кызысың таң. Рэп жанрындагы кыргыз аткаруучуларынын сап башында турган Добур аттуу ырчы мырзанын ысымы да өзгөчө. Бирок анын азан айтылып койгон аты Адилет экенин кулагыбыз чалып калган. Ошондой болсо да Добур деген ысым менен гана таанып келгенбиз. Апам алыста жүрсө дагы балам деп шашкан апам, бал ширин сөздөр менен эриткен жан дүйнөмдү. Эстрада ырчыларынын арасында лакап аттар гана эмес, өзгөчө ысымдар да бар. Алардын бири Кыз Бурак тобунун мурдагы солисткасы Азалиянын айтымында ырчы кыздын атын атай албай кыйналгандар да болгон. Бул ысымды менин тайнем койгон. Негизи бул атты көп айта алчу эмес кичине кезимде. Ошондуктан ар ким Азю деп, чоң апам дагы башка ат коюп, Асия деп ушинтип жүрүшкөн да. Анан кийинчерээк ошол сахнага чыгам деп ойлогон да эмесмин, бирок ошол чыкканда Азалия деп атымды айтып чыксам, баары аябай таң калышкан да, сенин атың чын эле ушундай беле депчи. Мен ырдап чыккандан кийин көбү мага социалдык тармактардан жазып атышат, дагы деле жазып атышат. Сиздин атыңыздан койдук, сиздин атыңыз аябай жагып калып, там кошунамдын атын койдум, эжемдин кызынын атын койдук, там байкемдин кызынын атын койдук, өзүмдүн кызымдын атын койдум деп көбү жазып калышат. Бул мени сүйүндүрөт албетте. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Улан Сатыкулов, Нью ТВ.